Кече 28 майда Бишкек шаарынан 20 жаштагы кызды алып качып бара жаткан 29-30 жаштар чамасындагы эркек киши аны милиция бөлүмүнүн имаратында бычактап салды деген жергиликтүү ММКларда маалымат тараган. Nazar News сайты 1998 туулган Турдаалы кызы Бурулайдын денесине 5 жолу бычак сайып, көкүрөгүнө N+B деп жазган таластык Марс Бөдөшовдун сүрөтүн изилдеп таптык. Белгилей кетсек, маркумдун баш сөөгү ажырап кеткени сүрөттө так жана даана байкалып турат. Тилекке каршы алган оор жаратынан улам жерине каза болгон 20 жаштагы маркум Турдаалы кызы Бурулайдын бүгүн 29 майда сөөгү жерге берилди. Эске сала кетсек, Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгы кече 27 майда 22лер чамасында 1 май райондук ички иштер башкармалыгына 20 жаштагы кызды үй-бүлө куруу максатында алып качып кетишкени тууралуу билдирүү түшкөн. Бул факты боюнча Чүй областында дагы Бишкек шаарында дагы милиция кызматкерлерине тапшырма берилген. Андан көп узабай Сосновка айылындагы постон Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан 29 жаштагы БМ башкарып бара жаткан Subaru Outback үлгүсүндөгү унаа токтотулуп, айдоочусу жана анын ичиндеги жүргүнчүлөр 30 жаштагы СА эркек киши жана 20 жаштагы ТБ Жайыл райондук ички иштер башкармалыгына жеткирилген. Райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери керектүү кагаздарды толтуруп жатканда 20 жаштагы кыз жарандарды кабыл алуу бөлүмүндө олтурган. Бир аз убакыттан кийин ал бөлмөгө БМ кызды ала качып бара жаткан киши кирип ичинен бекитип алган. Ал бөлмөдө уруш талаштын дабышы угулуп, эшикти талкалап кирген милиция кызматкерлери кызды канга боелгон абалда табышкан. Ал эми ага кол салган киши өзүнө кошо бычак сайып, алар дароо ооруканага жеткирилген деген маалыматты тараткан. Булак Nazar News чекит KJ. Ошол укук көрүү органдары качып кеттир деп айтабы? Опер группа кечиресиз, опер. Сиз менен кече баргандар кийин жок болуп калды, жана 4 бала. Оперлер 4 жок болуп калды. Самоста Байкем менен кошо барган 4 жок деп байкалды.